3 жылдан бери абакта отурган Бишкектин мурунку мэри Нариман Тулеев 7 май күнү мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулду. Коррупцияга байланыштуу камалган Тулеевдин эркиндикке чыгышы саясий чөйрөдө кызуу талкууга жем таштаган кез. Бир тарабы экс-мэрдин бошотулушун туура көрсө, экинчи тарап бул окуя бийликтин коррупция менен күрөшүүдөгү кожо көрсүн саясатын көрсөтүп койгонун билдирүүдө. Сиздер Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтсөм, Бишкектин экс-мэри Нариман Тулеевдин адвокаты Диас Мамбеталиев, Жогорку кеңештин депутаты Абдубахап Нурбаев жана Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов. Саламатсыздарбы? Диас мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосом. Мен бүгүн көрөрмандарга эскертип кетейин. Нариман Тулеев экс-мэр бүгүн өзү келем деп бизге убада берген, бирок эфирге саналуу убакыттар калганда келүүдөн баш тартты. Ушул суроону берсем да, эмне үчүн келбей койду? Добрый вечер всем. С вашего позволения буду выступать на официальном языке, поскольку я затрудняюсь говорить на государственном. Вот. Относительно того, что почему Нариман Ташболотович сюда не пришел, ну, вы как все знаете, у него старая мама, довольно-таки преклонного возраста. Буквально вот пару часов назад он связался со мной, попросил, чтобы я выступил и попросил извинения. Ввиду того, что он действительно сюда хотел приехать сам и высказаться, как бы. Кийинки суроом, мына мамлекетке келтирилген чыгым деп 60 миллион сом төлөп бергенден кийин эркиндикке чыкты деп буга чейин айтылды. Бул каражатты төлөп берүү менен анда Нариман Тулеев ошол өзүнө карата козголгон кылмыш ишти мойнуна алды дегенди түшүнсөк болобу? Ушундай эле түшүндүрмө бересиздерби? По поводу выплаты. Тут надо четко понимать, что выплата, ущерб был погашен не самим Нариманом Тулеевым, а двумя компаниями. Вот. Это ОСО Бишкекойл и ОСО Экспострой. Эти две компании, в соответствии с нашим законодательством, любое лицо может за другое лицо оплатить долги. То есть это гражданское законодательство предусматривает такие вещи. А был компания кимге таандыканда? Эти компании принадлежат детям, как бы, ну, скажем, Ташболот Тулеевич, покойный, это отец Наримана Ташболотовича, вот он был владельцем этих компаний, вот, ввиду его смерти вот, возникло наследственное право, после чего перешло эти компании детям по завещанию. Бирок сот болуп атканда бардык жакындарынын мүлктөрүнүн баары конфискация болгондо, аларга кирген эмеспи бул мүлктөр? Нет. Эти компании не входили. Входило ряд имущества. Это недвижимое имущество, движимое имущество. Если быть точным, 26 недвижимостей и 19 недвижимого имущества. То есть в виде автотранспортных средств. Я здесь хотелось бы отметить следующие факты, что все имущество, переписанное, которое было указано в приговоре суда Ленинского районного суда, оно принадлежало не осужденному Нариману Ташболотовичу, а его родственникам. Алмамбет мырза, мына сиз Тулеев мырза чыгар менен биринчилерден болуп, алгачкылардан болуп реакция кылдыңыз. Бул нерсе ошол президенттин макулдугусуз ишке ашмак эмес деген пикирди айттыңыз. Сиз кандай сүйлөшүүлөр, кандай макулдашуулар болгоп жатасыз? Анткени ушул коррупция менен күрөшүүдө биринчи демилгени президент көтөрүп, жана президент өзүнүн көзөмөлүндө дайым алып жүрөт. Нариман Ташболотовичту камаган, кылмыш ишин козгогон боюнча ушул бүт коомчулук билип, жана бул президенттин көзөмөлүндөгү иш. Анан ушул президентке айтпай туруп чыгарып койду дегенге эч ким ишенбейт, мен да ишенбейм. Ошондуктан бул жерде биринчи кезекте ушул укук коргоо органдары жана ГСН, спецпрокуратура президенттин астына алып барып ушул документтерди коюп, Нариманды мына Ташболотовичти чыгарып атабыз, мөөнөтү келип калды дегендей макулдугун алган деп мен ойлойм. Бул биринчи. Экинчисинен кандай кызыкчылык бар эле чыгаруугачы? Жок, мен тиги мыйзамда ошондой суроо келди, амнистияны колдондук, бир эмес 2 амнистияны колдондук деп жанагы маалыматты ошентип берди да, алар баягы мыйзамсыз чыгарган жокпуз деп расмий айтышпайт да. Менин ушул бүдөмөк жараткан ушул оюм мындай да, Айзада. Нариман Ташболотович боюнча кеп Нариман Ташболотовичтин персонасында эмес, а кишинин баягы туура эмес чыкты, а киши отурсун деген эмес. Бул жерде мыйзамдуулуктун жогорку күчүндө болуп атат. Керек болсо Нариман Тулеевди башында туура эмес отурушкан.
жана мүлкүн туура эмес алышкан. Мыйзамда так жазылуу: конфискация подлежит имущество, нажитое преступным путем деген бар. Аны далилдеш керек. Экинчиден, адам укугу боюнча декларацияда, конституцияда жеке менчик бул адамдын укугунун бир неотделимый части да. Анан атасына тиешелүү, инисине тиешелүү, балдарына тиешелүү, туугандарына тиешелүү мүлктү алган өзү туура эмес болуп калган. Эми ошентип алып, соттор мына жогорку сотко чейин бекитип, күчүндө калтырып, мыйзамсыз мүлкүн алып конфискациялап, анан кайра чыгарганда да мыйзамсыз чыгарып, жана 11-жылдагы амнистияны туура эмес колдонуп атпайбы? Анда Мен ушуга бошотулушу күйүп атам, мыйзамдуулукка күйүп атам. Ошол учурда сиз анда экс-мэрдин бошотулушун кубаттап жатасыз да, э? Эгерде туура эмес камалды деген ойгоду кармана турган болсоңуз, баштан туура эмес кармалды деп атпайсызбы? Бул жерде мындай да, мен мыйзамдын бузулушуна каршы пикиримди билдирип атам. Биринчиден, ал конфискация туура эмес болгон, эми ачыгын айтыш керек да. Камалышы туура эмес болгон. Экинчиден, чыгарылышы туура эмес болгон. Эми парадокс ушул да. Камаганда да мыйзамсыз камаган, чыгарганда да мыйзамсыз чыгарып атат. Айыбы жок деп эсептейсизби? Мыйзам кандай болсо ошондой иштеш керек. Айыбы жок деп эсептейсизби? Айыбы бар жогун эми жанагы сот менен тергөө далилдеш керек да. Мен тергөөдө материалдарды көргөн жокмун. Ал кандай акча которулган, кандай которулган. Мен жанагы юрист катары мыйзамда ушул так жазылган конфискация боюнча. Конфискация боюнча мен толук жоопкерчиликти мындай алып айта алам да, конфискациясы туура эмес болгон деп. Аны эми жогорку сот бекитип койгон да. Эми азыр бир гана жол бар, жана эл аралык обондогу адам укуктары боюнча комитет. Ошо комитетке кайрылып гана жогорку соттун чечимин кайра кароого, жана части тиги конфискация. Ошо боюнча башка жол жок. Абдылкап мырза, мына айрым саясатчылар, анын ичинде буга чейин ошол Алмабек мырза дагы бийликтин жемкорлорго каршы күрөшүндөгү кош стандартталууга бир капа болуп жатканын билдирген да. Маалымат каражаттарында дагы мисалы Түлеев боюнча кылмыш ачылган жана башка бир саясатчыларга караганда абакта отуруп алганын берип чыкты деген дагы пикирлер басымда айтылып атат. Керек болсо мындай болгон эмес дегендейчи. Анан башкалар ар кандай жол менен кутулуп кетишти деген дагы сөздөр бар. Анан бул окуянын өзү эле ошол бийликтин коррупция менен бир айгышкан күрөшүнө, ошол бийлик жарыялаган күрөшкө доо кетирип жаткан жокпу? Жок, доо кетирип жатпайт деп ойлойм. Анткени акыркы убакта бизде ушу коррупция менен чоң масштабтуу түрдө күрөш башталды. 2013-жылы президент жарлыгы менен Атаев коргоо кеңешинин алдында коррупцияга каршы күрөшүү жумуш топ түзүлгөн. Ошол жерге ошол эл аралык уюмдун өкүлдөрү, көз карандысы эксперттер, ишкерлердин өкүлдөрү кылып, ар бир бардык тармак боюнча ошол баягы ар бир система тармактагы коррупциянын системасын бузуу боюнча иш-чара иштеп, ошонун үстүнөн иштеп атат. Бул мисалы үчүн коомчулукка көрүнбөшү мүмкүн, бирок бул чоң иш кетип атат да. Акыркы 2 жылда мисалы үчүн ошол эле баягы Transparency International эл аралык уюмунун изилдөөсү боюнча Кыргызстанда коррупция акыркы 2 жылда биз 27 позициядан алдыга жылдык да. Орто Азияда мисалы үчүн биз Орто Азия мамлекеттеринин алдында турабыз бул жерде. Анан эми бир эле ушул окуя менен ошондой деп айткан туура эмес, анткени биз көп тармакта кетип атат. Мурунку мисалы үчүн биз 2005-жылдары 180 мамлекеттин ичинен 166-орун болсок, азыр 123-орунга чыгып атабыз. Бирок биз бир эле окуя жөнүндө сөз кылган жокпуз да. Мисалы буга чейин Акматбек Келдибековдун соту болгону белгилүү, ага дагы айып пул салынып, ал дагы жарым-жартылай акталып калбадыбы? Ооба, бирок азыркы убакта соттор деле мурункудай бир чоң бир телефон звонокко башка укпай калды. Анткени алар деле келечегин ойлоп калды. Азыр ошондой эле бир сотторго чоң басым бар деп ойлобойм да мен. Соттор деле көз карандысы соттор бар. Анткени ошо сотторду тандоо кеңешинде эле ал бардык ошол оппозициянын, президенттин, көпчүлүктүн баардык өкүлдөрү кирет. Алар көз карандысы деп айта алам да, азыр мурункуга караганда. Түлеевдин иши боюнча анда мурдагы президенттик аппараттын жетекчиси Нарымбаевдин жогорку соттун төрагасынын орун басарына телефон чалганычы, анда эгерде соттор көз карандысы. Эми туура эми толук жакшы болуп кетти деген алсыз, бирок ошол күрөш башталды да. Андай случайлар боло берет 1-2-денчи. Ооба, бирок ошол учурда ошол коррупцияга каршы күрөш бул ири коррупционерлерге карата эмес, баягы орто топторго гана болуп атат. Албетте, коррупцияга каршы күрөш система менен кетип атат. Атайын ошол жумуш топ түзүлүп, ошол бардык органдарга иштеп чыккан. Мисалы үчүн курулуш тармагында кандай коррупциялык схемалар бар, ошо менен кантип күрөшөбүз деп. И ошолордун ошол органдын жетекчилерин алып туруп отчетун угуп, уже жакында эле коргоо кеңеши курулуш агентствосунун жетекчисине айтты, коррупцияга баягы каралган иш-чаралар толук аткарган жок, ишин канааттанган эмес. Бирок сиз кайсы система жөнүндө айтып атасыз да? Буга чейин сиз айткан ошол коргоо кеңеши бизге коррупция менен күрөшкө бир башкача бир мамиле керек, системалуу мамиле керек деп эми айтып атат да. А сиз буга чейинки кайсы система? Жок, булар ушул жумушта иштеп атат, бардык тармак боюнча ошол иш-чараларды иштеп чыккан
окурман дагы ошонун ат калышын көзөмөлдөп атат да. Түшүнүктүү. Биз ошол Нариман мырзанын чыгышынан кийинки кабарлардан уламы сайтка окурмандардан келген пикирлерди карап иргешип көрдүк. Анда алардын айрымдарын угуп алып анан талкуубузду улантсак. Бишкектен Кара Кыргыз Нариманды биринчи камашты, айыптуу деп соттошту, эми баарын төлөөдү болуп бошотуп жатат. Жемкорлук менен күрөшүп жатабыз дегендердин убадасы кана? Сот реформасы деп какшагандар кайда? Кыскасын айтканда бардак. Мындай нерсе бизде гана болот. Бишкектен Калдыгул. Тулеевдин чыгышы мыйзамсыз. Демек мыйзам мамлекетти тоногондорго иштебейт. Эми колуңардан келсе каалаганча уурдагыла, жегиле. Кокус кармалсаңар уурдалган сумманын 1/10 төгүп чыгып кетесиңер. Бишкектен Макиш. Мыйзамдарды Текебаев менен Шык Маматов жазып жоор кеңеште отурушат. Алар жазган мыйзамдардын негизинде Нариман Тулеев түрмөдөн таза кутулуп чыгып жатат. Аты жөнү жазылбаган окурман. Эми 11 жылга кескен соттук туурабы же 3 жылда куткарган соттук туурабы? Кимиси мыйзам алдында жооп берет. Качан мыйзамды бурмалаганды токтотобуз? Тулеевдин чыкканы туура эле болду. Коррупция менен айыпталып камалган депутаттардын баары чыгып, Тулеев эле калган болчу. Бул киши Бишкектин мэри болуп турганда абдан жакшы иштеген. Чыңгыз аттуу окурман. Тулеевдин бошотулушунун арты менен Нарымбаевди да чыгарып кетишет. Мындай интриганы болсо эл биле бербейт. Аты жөнү жазылбаган окурман. Негизи мен Тулеевдин чыкканына каршы эмесмин. Бирок бизде мыйзам, мамлекеттик принциптер болбой жатканы өкүндүрөт. Өзүн Донди деп тааныштырган окурман. Мен түшүнбөй калдымбы же математикадан жаңылдымбы? 2013 жылы 11 жылга кесилсе, кийин ал чечим күчүндө калса, анан кантип эле 2016 жылы арадан 11 жыл өтүп кетти. Диас мырза, ошол жаза аткаруу кызматынын маалыматында ошол Нариман Тулеев мамлекетке келтирген чыгымды төлөп берген соң 25 апрелде Мунапыс амнистия туурасындагы убактылуу өкмөттүн 2010 жылкы декретин жана 2011 жылдагы мыйзамын пайдалануу боюнча арызы менен кайрылган деп жүрөт да. Айрым серепчилер ошол Мунапыс жарыяланганда ал жазасын ошол кездеги тартып жаткандарга гана колдонулат деп айтып, анан сиздер пайдаланган ошол жана Мунапыстар кармалганга чейин жарыяланганын айтып жатышат да. Мисалы 2013 жылга чейинки жарыяланган Мунапыстар депчи, кандайча болуп кетти деп. Сиз болсо муну кантип чечмелеп берет элеңиз? Ну, надо сразу сказать, что я тоже вот ознакомливался с выступлениями различных лиц, которые сейчас их очень много, да, так называемых экспертов, юристов, кого только не было, ну, вот, ознакомился, ну, к сожалению, истолковывать неправильно. Нормативные акты. Вот я держу на руках два закона. Закон об амнистии от 2011 года и декрет Временного правительства от 2010 года. Вот. Если мы обратимся к данным нормативно-правовым актам, здесь четко сказано, что да, действительно, вообще надо изначально, тогда давайте обратимся к общему закону. Есть закон об общих принципах амнистии и помилования. Амнистии бывает разных видов. Есть амнистия полная, так называемая, есть амнистия частичная. Полная — это когда освобождают указанных в законе лиц от уголовной ответственности, либо от отбывания наказания. Есть второй вид амнистии, это вот частичная амнистия, это когда закон позволяет сократить неотбытый срок наказания в полной мере, либо частично сократить. Вот в данном случае в отношении Наримана Ташболотовича государство применило в установленном законом порядке два акта об амнистии. Первый — это декрет Временного правительства от 2010 года и закон об амнистии от 2011 года в части сокращения срока неотбытого наказания. Если мы обратимся к статье 4 данного закона, здесь четко сказано, что те лица, которые не подпадают по статье 1, то есть Нариман Ташболотович, он действительно не подпадает под статье 1, что этого закона, что этого декрета, да, где оговаривается круг лиц, на которых действует этот закон. Но он действует в части полного освобождения, освободить от уголовной ответственности наказания. Но те лица, которые не попали под данную статью, они подпадают под статью 4, где говорится сократить неотбытый срок наказания лицам, не подпадающим под действие статьи 1 настоящего закона. Алмамбет мырза, юрист катары, сиз да чечмелеп берсеңиз, анда мурдагы жарыяланган Мунапыстар кийинки камалган кишилерге пайдаланыла берет турбайбы? Мындай деген принцип бар. Неотвратимость наказания деген.
мына 2010 жылдагы временный ушул убактылуу өкмөттүн декрети менен колдонулган амнистияны мен туура деп эсептейм. Мына адвокат айткандай, бул туура колдонулуп, Нариман Ташполотовичтин 33 айы туура кыскарган. Ал эми 11 жылдагы мыйзам мунапус жөнүндө бул туура эмес колдонулган. Себеби ал мыйзамдын 10 статьясында бадырайып, таптак жазылып турат. Бул мыйзамдагы каралган жанагындай бошотуу, частичный, анан полный деп атпайбы? Ошолор толук эмес деп айтып атат азыр, Жок, толук, анан толук эмес. 3 статьядагы каралган кылмыштар болсо, ал амнистия таркатылбайт деп жазып турат, колдонулбайт. Себеби ал жерде 303 бул коррупция. Коррупция бул өтө оор кылмыштуу, бул жанагы категория боюнча коомчулукка эң зыян келтирген, эң коркунучтуу кылмыштардын биринде ушу коррупция аталган. Коррупция менен камалган адамдардыкы ошол бул 11 жылдагы мунапус колдонулбайт деп жазылып турат. Эми бул жерде дагы баса келиш керек. Мына 2014 жылдагы амнистия жөнүндө мыйзамда баягы законотворческий техника бүт эрежелери сакталып жакшы жазылган. А жерде коррупция менен соттолгон, анан адам өлтүрүү, анан ОПГ, ОПС дегендердин баары кирбейт деп жазылган. 2011-де ошол мыйзамчылар тарабынан дагы башаламан жазылып калганда, мына 4 статьяны айтып атпайбы? 4 статья илинет деп атат, частичныйга, жана сроки сокращения. Ал эми кайра 10-су жарабайт. Коррупция менен соттолгон адамдар муга бул мыйзам менен бошобош керек деп турат. Көрдүңүзбү? Бири-бирине каршы келип атат. Анан сотторубуз, конечно, каалаганын пайдаланат. Кааласа муну, кааласа муну дегенде. Ошондуктан мына 10 статья, мен ойлойм, эми эгерде ушул мыйзамды кайтса, башкача жазыш керек болчу. Же 4 алыш керек болчу, же 10 алыш керек болчу. Экөө бири-бирине каршы келет. Я, как юрист, не согласен с данным мнением, поскольку вот я обращаюсь к статье 10, о которой идет речь сейчас. Здесь я процитирую. Не подлежат освобождению от уголовной ответственности или наказания лица, осужденные по совокупности преступлений или приговоров, совершивших одно из преступлений, указанных в статье 3 настоящего закона. Совершенно верно. В статье 3, 303 часть тоже имеется. То есть Нариман Ташполотович был осужден по 303 статье. Вот. Ну, я еще раз обращаю ваше внимание. Не подлежат освобождению от уголовной ответственности. В данном случае Наримана Ташполотовича не освободили от уголовной ответственности. Еще раз повторяю. Вот я держу закон об общих принципах амнистии и помилования. В статье 3 четко сказано, здесь 2 вида бывает амнистии. К нему применили второй вид, это частичную амнистию. Это сокращение неотбытого срока наказания на определенную часть. На определенную часть. Да. А вот в первом пункте здесь четко сказано полное освобождение указанных в нем лиц от уголовной ответственности. В статье 10 говорится о полном освобождении. Не подлежат освобождению от уголовной ответственности. Я цитирую закон. Алмамбет мырза, мына сиз баягы Төлеев бошогондон кийин мыйзам баарына бирдей иштеген жок, акчасы жоктор чыгып, баягы акчасы барлар чыгып, жоктору калып атат деген ойду айтпадыңыз беле? Эми Төлеевдин арты менен соттолуп жаткан мурдагы президенттин аппарат башчысы Данияр Нарымбаев менен экс-депутат Кажымурат Коркмазовду бошотуу мүмкүндүгү туурасында дагы бир кеп болгон. Чын эле мындан аркы сценарий кандай болушу мүмкүн да? Мындан аркы сценарий экөөнү тең бошотуш керек. Анткени баягы оюн бузулду дегендей да. Ошондуктан мындан аркы Нарымбаевду дагы Коркмазовду дагы бошотуш керек. Анткени алар ушул ишке байланышкан. Анан айзада мындай да. Мага ушул интернеттен телефон чалуулар көп болуп атат да. Ушундай, сен биринчи ушундай баягы айтып атасың, бул туура эмес. Нариман Төлеев шаардын эң мыкты менеджер шаар болгон, кризис менеджер болгон, жакшы адам, жакшы ата, жакшы киши. Бул догурундук жолду тосуп жактып алган эмес, туугандарын көтөргөн эмес. Бул мыйзамга башыйып, до конца отуруп, өз укугун мыйзамда пайдаланып, эми амнистия менен болсо да чыкты. Мамлекет айткан акчаны төлөдү, мүлкүнүн баарын конфискация кылды. Бул сөздөрдө жүйө, чындык бар. Мен мындай кошулам да. Бирок мен аларга да айтып атам. Мен Нариман Ташполотовичтин персонасына ал туура эмес камалды дагы отуруш керек деген жок да, мындай ажырата тонкий айырма бар. Ошону айырмалай билиш керек да. Мен мыйзамдуулуктун жогорку күчү жөнүндө айтып атам. Жанагындай конфискация болбош керек эле, тергөө жакшы жүрүш керек эле, саясий мотив менен камабаш керек эле.
кайра ушул саясат менен чыгарбаш керек эле. Түшүнүктүү. Дылгап мырза, мына президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев буга чейин өзүнүн көрсөтмөсүндө ошол Тулеевдин иш туурасында маселелерди өз убагында президентке жеткирип турганын, Атамбаев ошол Тулеев андан ырайым сураса болоорун кошумчалаганын да, анан мындан тышкары Чыныбай Турсунбековдун дагы ошол өлкө башчысынын макулдугунун негизинде Тулеевдин кызы менен болгон сүйлөшүүгө аралашканын билдирген. Демек, бул жерде кайсы бир деңгээлде президенттен ырайым суроо деген нерсе роль ойногонбу? Эми бул жерде ар бир жаран президенттик кайрылган акысы бар. Ошонун негизинде ал кайрылса керек эле. Анан эми бул жерде ошол сөздөрдү толук билбегенде бирдеме деп айтыш кыйын. Бирок эми ал Турсунбеков деле, Чыныбай Турсунбеков деле мурун ошо Тулеев менен чогуу депутат болуп жүргөндөн ошону угуп койсо аракет кылса керек да. Угуп ошол оюн жеткиргенге жардам берем деп. Анда ошол Нарымбаевдин айткан сөздөрү бул бийликтин сот жараяндарына таасири болушу мүмкүндүгүн көрсөтүп койбойбу? Анткени мисалы коррупцияга айыпталгандар мамлекетке келтирген зыянын толуктаган үчүн берген үчүн эркиндик берилип атат. Анан анда кайсы жемкорлукка жарыяланган күрөш эмне жөнүндө? Бул жерде мындай да, азыр коомчулукта деле азыр көп карап көрсөңүздөр, экономикалык кылмышка аралашкандарды мүмкүн болушунча камоо түрүндө эмес, башка административдик жолдорду колдонуп, ошол экономикалык кетирген зыян кайра толтуруп, ушундай бир жазаласа деген. Берене турат да 303-чү берене. Эми бирок ушундай пикирлер болуп атат, бул каралышы дагы мүмкүн да. Анан президент өзү башынан баштап туруп, эч кандай бир өзүнүн тууган уругундагы бала чакасында эч бир коррупцияга аралаштырбай таза турат, анан буга жол бербейт болчу да, ал өзү аралашпайт болчу, анткени сот өзү ошону талап кылып аткандан ага барбайт го. Бир толуктоочу нерсе да. Мына азырда Жогорку Кеңеште жаңы амнистия боюнча мыйзам долбоору комитеттерге келди да. Депутаттардын жоонтобу амнистия боюнча сунуш кылып атат. Эми мындан ары баягы биз эми коррупция темасы, коррупция менен эффективдүү күрөшүш үчүн реформа деп атпайсызбы? Реформалар айтып атпайбы, Ишмаматов менен Текебаев жазган мыйзам депчи. Ушул мыйзамдар кынтыксыз иштеш керек. Кандай жазылса ошондой иштеш керек. Мыйзамды буйдалаган төй кылып, мындай каалагандай түшүнбөш керек дегендей да. Ошол мындан ары амнистия жөнүндө мыйзамдарга жана коррупция жөнүндө статья илинбейт деп баардык эл билиш керек. Коррупцияга илингендер да билиш керек. Амнистияга мындан ары эч качан илинбейсиң. Не надейся депчи. Анан бул жерде мына акыркы ушу 5-6 жылдан бери чоң күрөш кетип атат. Кээ бир мыйзамдарды такташ керек да, азыр эле айтып атпайбы? Бири-бирине каршы келип атат депчи. Анан бул жерде коомчулуктун да үнү, жарандык коомдун үнү да чоң чыгып туруп, ушулар боюнча оюн айтыш керек. Анан Жогорку Кеңеш ушуларды угуп ошонун үстүнөн иштеш керек да. Анткени коррупция менен күрөштө баары эле жапыр тегиз кетпейт да. Сөз кемчиликтер менен жыгылат, оңдолот, түзөлөт, анан кетет да. Көчүп барып түзөлөт дегендейчи. Жана мыйзамсыз конфискация болгон мүлктөрдө болуп атпайбы? Ал башка адамдардын укугу да. Атасынын раматтылык укугу, энесинин укугу, туугандарынын, жакын туугандарынын укугу. Алар кылмыш кылбаса, преступным путем мындай добытый имущество болбосо, жогорку сот чечим чыгарып коет, эмне кылат? Демек, ушул тарапта эми комитет жана оондун гана комитетинин гана мүмкүнчүлүгү. Демек, bizde деле мыйзам тарап, ушул тараптарда мыйзам тарапта кемчиликтер бар экен да. Буну иштеп, биз мына сиз өзүңүз мыкты юрист катары, бунун үстүнө иштеп, биз ушуларга, ошол адамдардын укугун коргой турган мыйзамдарга өзгөртүү кирип, ошолорду коргоп беришибиз керек. Я дополню здесь важный момент. Абсолютно верно. Сейчас вот депутаты сказали, что если есть закон, его нужно просто исполнять. В части конфискации имущества закон есть, и не только один, их очень много, начиная от международного права, да, вот Международный пакт о гражданских политических правах, который вступил в силу для нашей страны в 1995 году, Всеобщая декларация прав человека, Конституция, УПК, УК. И вот смотрите, теперь есть, да, я тогда коротко. Статья 52 и 42 Уголовного кодекса четко определил, что такое конфискация имущества. Это дополнительная мера наказания. Но дополнительная мера наказания, как и основная мера наказания, она применяется только к одному лицу, это к осужденному. К осужденному. Теперь, если мы обратимся к... Я коротко, можно скажу, что осужденными здесь не проходят собственники имущества, они не осуждены. Поэтому я в Верховном суде, когда выступал, я сказал, получилось так, осудили Иванова, а имущество забрали у Петрова. Мындан аркы кадамдары кандай болот? Нариман мырзанын мындан аркы кадамдары кандай болот? В данном случае сейчас собственники имущества... мамлекет көтүп атат да жана конфискацияланган. В данном случае, в данный момент собственники имущества подали в установленном законном порядке судебные иски в наши суды на предмет того, чтобы это имущество было освобождено из-под ареста, то есть из описи этого конфискованного имущества. Вот.
Бирок ал канчалык мүмкүн азыр мамлекетке өтүү процесси болуп атат, документтери Нет. такталып атат деп бизге мамлекеттик мүлк фондунан. Нет, в данном случае закон четко обязывает суды приостановить исполнительное производство. Алмазбек Поэтому Мырза, суроо жооп исполнительное берсеңиз. производство приостановлено. Эми адвокат туура айтып атат. Исполнительный производствону соттор токтотуп койсо, соттун чечимин аткарыш керек да. Ал жанагы мамлекет ала баштады деген, ал жанагы 61 миллион тиги ущербти төлөбөдү. Ошо боюнча мамлекет жана квартираларды алып тиги менчигин өткөрүп атат да. А конфискация боюнча сот токтотуп койгон, конфискацияга жүргөн жок азыр. Бирок конфисковать деген жогорку соттун чечими бар да. Бизге буга чейин кечээ эле биз маалымат алдык да, ошол кармага процесстер башталды. Ошол мурдагы конфискацияланган мүлктөрдүн документтери толук тактала баштады. Мамлекетке өткөрүү процесси жүрүп атат деп азыр маалымат берип атышпайбы? Жок, ал так маалымат эмес, мына адвокат айтып атат. Вот я на руках держу приговор Ленинского районного суда, на основании чего сейчас происходит Демек мүлкү кайтарылат, конфискация. мыйзам боюнча кайтарылышы да мүмкүнбү? Азыр мен бул жогорку соттун чечими менен конфискация болсун деп чечим чыгып калган. Жогорку соттун чечимин мына конституция боюнча дагы, жогорку башка мыйзамдар боюнча да эч ким бузгала албайт. Ал акыркы жана аттатууга жатпайт. Бирок жана адам укугу боюнча бизде оондо комитет бар. Ошого туугандары кайрылса, алар сөзсүз түрдө ушул анткени менчик укук деген ыйык укуктардын бирине кирет адам укугунун. Түшүнүктүү. Алар айтса жогорку сот өзүнүн жанагы өкүмүн карап чыгууга негиз болот. Тулеев дем алыш күнү бошонуп чыкты. 6 күнү андан кийин дем алыш күн болду. Анын боштондукка чыгуусу үчүн ушул күндүн белгиленген дагы бир жөн жерден эмес деп талдоочулар айтып атышат да. Мисалы, дем алыш күнү кайсы бир деңгээлде айрым чиновниктер комментарий берүүдөн олак болушту. Бир топ маселенин көзүн жазгырууга мүмкүнчүлүк болуп калды депчи. Эми дем алыш 2 күндөн кийин комментарий бергендер берип атпайбы? Бул андай эле эч бир тиеши андай эле көйгөйлүү нерсе эмес го, мен антип ойлойм. Сизчи Алмазбек Мырза? Ал жөн эле шектенүү го. Түшүнүктүү. Рахмат. Биз бүгүн 3 жылдан берки абакта отурган Бишкектин мурунку мэри Нариман Тулеев 7 май күнү мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулушун, Кыргызстандагы коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүн жана анын натыйжасы туурасында талкууладык. Бүгүнкү биздин талкууга Бишкектин эксперти Нариман Тулеевдин адвокаты Диас Мамбеталиев, Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Абдубахап Нурбаев жана Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов катышты. Бүгүнкү берүүнү мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.